Имран атының тарихы, пайдасы, мааниси, адамға берген таасири. Имран бул Мариям энебиздин атасынын аты Имран болгон. Демек, бул Иса алейхиссаламдын, Иса пайгамбардын чоң атасынын аты Имран болуп калат. Көптөгөн адамдардын, жакшы адамдардын, сыйлуу урматтуу адамдардын, каарылардын, хафиздердин аты Имран болуп эсептелет. Жетекчи, жол башчы, жол көрсөткөн, ийгиликке жеткен адамдардын көбүнүн аты Имран болуп эсептелет. Тарыхта карасак, байыркы, эзелки элдерден бери келе жаткан Имран аты өзгөчө тарыхы бар. Керек болсо Куранда дагы, Курандын ичинде Аль-Имран сүрөсү бар. Имрандын үй бүлөсү деген, Имран сүрөсү бар мекендештерим. Бул Мариям энебиздин атасынын аты. Имран берекелүү, өсүп өнгөн, узак өмүрлүү элдин адамы деген маанилерге байланыштырылат. Чындыгында күчтүү үй бүлөнүн башчысы, жетекчи, гүлдөп өскөн адамдарга карата айтылат. Имран чындыгында красавчик адамдар болушат, тынч мүнөздүү болушат. Кулк мүнөздүү, адеп аклагы золотой адамдар Имран болушат. Имран чындыгында мен дагы ат коюп бер деген мааниде ким келсе Имран деп сунуш берем. Эгер балалуу болсом, мен дагы Имран коем. Имран көбү. Себеби 5 эле тамга да Имран. Атыга да, кулакка дагы бат жатталат. Путин деген сыяктуу эле Имран. Өтө жакшы кулат. Тез жатталат. Адамдарга таасири бар да, кандайдыр бир сезими бар бул ысымдын. Ошондуктан Имран деп койгонго ниет кылыңыздар. Имран өтө жакшы, жагымдуу ысымдардын бири мекендешим. Бул ат адамга дагы мындай түзмө-түз таасир берет деген нерсе жок. Адамдын аты, адамдын өзүнө, жеке өзүнө түз таасир берет деген нерсе жок. Бирок адамдын аты жакшы болсо, ошого караша шыктанат. Жаш бала аракет кылат, мисалы үчүн. Сабырдуулук, үй бүлөлүк, кадыр барк маселелерине Имран аты байланыштырылат мекендештерим. Акылдуу, жоопкерчиликтүү, үй бүлөгө жакын, лидерлик сапаты бар. Имрандарды байкасаңыз, күчтүүлөр болот, чындыгында. Бир мектептин директору эң азында. Айтайын дегеним эмне мекендештерим? Кандай атты койбойлу балдарыбызга? Туура аты тандайды. Ошол ат балабызга мотивация берип турсун. Өзүнүн кимдигин эскертип турсун. Тарыхын билдирип турсун дегенекчимин да. Пивонун 3 зыяны. Пиво көп ичкен досторго, классташтарга бул нерсе өтө катуу эскертүү болсун. Пиво 3 зыяны. Биринчиден семиртет. Калориясы өтө жогору бул пиво. Ошондуктан алкоголь ичкендерди байкасаңыз, көбү курсактуу келет, семиз келет. Эң азынан мына жерде былтыгы болот. Чындыгында ушундай. Эмне үчүн? Себеби пиво өтө көп калориялуу болуп эсептелет мекендештерим. Эң жаман экинчиси көз карандылык. Үйрөнүп калсаң, муну ташташ эшектей кыйын да чындыгында. Ишенесизби? Чындыгында өтө кыйын нерсе. Биз бардык нерсеге кааласак, каалабасак чыдайбыз мекендешим. Ата-энебиз каза болсо, ага дагы чыдайбыз. Балабыз көз жумуп калса, апалар чыдайт го, баласы көз жумуп калса. Бардык азаптарды көтөрөбүз. Эмне үчүн ушул нерсени таштап кое албайсың? Мисалы, эң жакын адамдарың, эң близкий деп сүйгөн адамдарың сени таштап кетип, ага чыдайсың. Эмне үчүн сигаретсиз чыдай албайсың? Эмне үчүн араксыз, пивосуз чыдай албайсың деген келет ошол жаштарга. Мээге жана ой жүгүртүүгө таасир берет, реакция жайлайт, көңүл топтоо начарлайт, туура чечим кабыл албай каласың, чечкиндүү боло албай каласың. Пиво ичкендерди карасаң, андай аксам, мындай аксамбы деп, ошо именно арак ичкен, пиво ичкендердин күйөөсүн же аялын карай турган болсоң, чечкинсиз да. Эмне үчүн? Пиво эч качан эрктүү кылбайт да адамды. Мас абалда кырсык болот, авария болот, ар кандай, аракеттердин бардыгында көбүндө алкоголь турат, пиво турат. Боорго зыян. Үчүнчүсү боорго зыян. Спирттүү ичимдиктерди боорду күчкө салат. Узак эле чебере турган болсоң таштабай, боорду май басат. Боордон жабыркагандар бүгүн көбөйүп атат, азайган жок. Ошондуктан таштаганга аракет кыл, баштаганын эмес, мекендештерим. Аз өлчөмдө болсо дагы, көп өлчөмдө болсо дагы айырмасы жок, ташта, эч качан жакындаба. Айрыкча жаштарга, кош бойлуу аялдар ичкендер бар бүгүн. Же айдоочуларга, машинада жүрүп аткандарга өзгөчө. Сен бир өзүңдү өлтүрбөйсүң да, ал жерде бирөөнү өлүп кетишиң мүмкүн. Бир семьяны өлүп кетишиң мүмкүн, мисалы үчүн. Уга да 5 адамды уруп кетти, өлтүрүп койду, 2 адамды уруп өлтүрүп койду, баласы бар экен, курсагында боюнда бар экен деген нерселерди. Пиво ичип алганда. Ичпе. Чекпе.
Боюнда бар аялдар сигарет чекпегиле. Өзгөчө вейпке кош бойлуу аялдар өтө үйрөнүп калып атат да бүгүн. Кош бойлуу кезинде өтө катуу чегип атат. Мурда чеккен, таштаган, кийин кош бойлуу учурда стресс башка гормондор өтө көп көтөрүлгөндүктөн, эмоция кайра ачылгандыктан кайра эле баягы жолго сигаретке, ошо электрондук сигареттин өтүп алган айымдарыбыз көп болууда. Бирок сиз кош бойлуу болгондон кийин эмне абал болбосун арам нерселерди токтотушуңуз керек. Ал сиз өзүңүз үчүн жашабасаңыз дагы балаңыз үчүн жашашыңыз керек. Балаңызды өзүңүзгө кошуп өлтүрбөшүңүз керек дегим келет да. Никотинге көңүл көнүп калган. Организм мурдагы никотинди кайра каалай берет. Мурда чеккен. Ташташ кыйын. Эң жаман ошо кош бойлуу учурда стресс көп болот. Гормон өзгөрүүсү каалоо күчөшү күчтүү болот. Ошондуктан кайра кайтып алат да. Гормондук өзгөрүүлөр жана эмоция кош бойлуктарда өзгөчө тынчсыздануу, чарчоо болот. Айрымдар сигарет вейп эс алдырат. Же ушуну кылсам, мен проблемамды унутам, чарчоону унутам деп туруп кайра барып ошол вейпин чеге берет да. Вейпин эф кылып коюшун билбейт. Адаттар, психологиялык адаттар. Подружкалар менен мурда кофейняларда чегип жүрчү, көрүнгө забордун астында, колонка красоталардын астында чегип жүрчү мисалы үчүн. Ошол адаттар эске түшүп, кайра ошол адаттар сизди чегишиңизге алып келиши толук түрдө мүмкүн, алып келет. Чөйрөнү алмаштыр. Жок дегенде кош бойлуулук учуруңда сени бузган, сенин тынчыңды алган подружкаларды жиштирейт. Туура хафиза, Куран жаттаган, жакшы жолдо жүргөн, сөзсүз жолукчандардан чочусаң, жолуксуз эле жүргөн, таза жүргөн кыздар бар го, ошолорго жакында подружка кыл, ошолордон мисалы үчүн. Анан сөзсүз баягы сеникини туура кылган жаман адамдар менен кошо жүрбө да. Ал сени өлтүрөт. Эң жакшысы чекпе. Электрондук зыян эмес дебе. Сигаретиңден көрө зыянырак. Керек болсо тезирээк өлтүрө турган туруш химикат да. Наркылы өсүмдүк экен мындай табики туурабы. Наркын бүт химикат болуп атпайбы. Ошон үчүн экен. Измена кылып жүргөн аялдардын кулагына күмүш сырга. Сезбей калат, билбей калат дебе. Эч качан билбей калат, күйөөм мындай деп ойлобо. Билесиңби, эркек киши өтө сезгич болот. Бекеринен разведчиктер, снайперлер, согуштагы эң күчтүү күзөтчүлөр, жол башчылар, командирлер, мисалы үчүн, жетекчилер, лидерлер эмне үчүн эркектерден чыгат? Сезүү өтө күчтүү болот эркектерде. Анан көп нерселерди сезип, байкап, семьянын жоопкерчилигинен баштап, тапкычтан баштап, чачыга чейин билип аткан эркек киши сени изменен кантип билбей калсын? Эшиңин астыга бир эле жаш баланы ойнотуп коет, ошо жаш бала сенин не кылып атканыңды бүт айтып турат, мисалы үчүн. Азыр камералар, скрытый бирдекелер шарт эмес. Аял киши кичине эле саяк жүрсө билинип калат. Айтайын дегеним, Кудайдан корк. Күйөөңдөн эмес, башкадан эмес, Кудайдан корк. Кудай сага жетиштүү. Измена эч качан кылба. Суранычым, талабым, эскертүүм, өтүнөрүм. Керек болсо жалынам, эч качан измена кылба. Көзүңө чөп салба. Күйөөңдүн көзүнө чөп салба. Устазга суроо берген. Күйөөм болуп туруп, күйөөмдүн көзүнө чөп салсам не кылам? Телевизоруң жаалып кетсе сооп болот. Бүгүн үйүң жарылып кетсе сооп болот деген темалар көп болуп атат. Тобо эшиктери дагы эле ачык. Кайт. Ташташың билем кыйын. Азыр деле таштай албай атасың. Азыр деле тымызыңдан сүйлөшүп атасың, жолуп калсаң дагы. Бирок этият бол. Кадамыңды ойлоп бас. Сен эртең кылган иштериң үчүн күйөөң үчүн эмес, Кудайга жооп бересиң. Күйөөң кече эр болду сага. Күйөөңө чейинки жашоону жашооңо өзүңө белгилүү. Күйөөң эмес. Күйөөң айтпаганың канча, билбегени канча. Жан башыңды жап. Эркекти эң тарта турган, эркек болуп мен дагы айтып атамын, кыздардын эң тарта турган органы дене мүчөлөрүнөн бул жан башы. Моргто иштедик, башка жерде жүрдүк, ар кандай иштерди кылдык, мисалы үчүн. Эркектер көп жерде башыны багат да, мисалы үчүн. Көп жерде иштейт, жерге коет, өлүккө барат, жаназага барат, мисалы үчүн, өрүп көрөт, мисалы үчүнчү. Тела, дене көп тармактуу. Мисалы, койду эле карасаңыз, жан башы өтө чоң чөйүп турат, мисалы үчүн. Май билесиң ичиде, не бар? Адам авария болгондон кийин денеси терис сырылып калса, ошол жердеги нерселерди көрүп, мисалы үчүн. Мен сизди жиркеничтүү жактан алып киришим мүмкүн, таза жагынан, рахат жагынан ошол темаларга алып киришим мүмкүн да толук турда.
айтайын дегеним эмне, кыздарга кайра айтарым, чийкиттен болгон пендебиз. Ичиң кандай экенин өзүң жакшы билесиң. Сулууң кандай темпте, этапта экендигин өзүң жакшы билесиң. Күн сайын күзгүгө карап, сулуумун дебестен адаммын деп туруп, дагы кара күзгүгө. Билебиз, кытайский макияжды канча коюшуңду, 5 та фото кылып, биттасын макияждап, өзүң да макияж, фотоң дагы макияж, соцсеттерге мактанышыңды билебиз, мисалы үчүн. Өзүңдү өзүң жакшы билесиң демекчимин да. Айтайын дегеним, таза жашоо, тынч жашоону кааласаң, абийириң менен жашаганды бил. Намысың менен жашаганды бил. Кайт. Бул жолун болбойт. Узакка барбашыңды билесиң өзүң. Өзүң өтө жакшы билесиң. Бактысыз болуп калышыңды өтө жакшы билесиң. Ал жол сени узакка алып барбашын билесиң. Кайт. Жан башыңды көрүнгөн эркекке реклама кылып чыгарып береке таппайсың. Аны өзүң өтө жакшы билесиң. Не кереги бар? Кимге өзүң көрсөтөйүн деп атасың? Кимге мактанайын деп атасың? Кайсыдыр бир кыз мактанганы фигурасынан, сулуулугунан, жамбашынан башка эчтекеси калбаган болсо, ал бардыгынын көзүнчө жеңил. Кыздар үчүн духий сеппе. Бүгүн балдар көчөгө чыгат экен, жакшы кийиниш, жакшы духий себиш, булардын бардыгы кыздар үчүн кылгандар бар да, жок. Өзүң үчүн кыл, мисалы үчүн. Таза жүрүш, тыкан жүрүш, красавчик болуп жүрүш бир эле кыздар үчүн болбош керек. Ниетиңди оңдоп ал. Сени көрүп, бул красавчик досум, бул мусулманым, мындай адам деп туруп келген учурда сасыктанып турсаң, албетте баягы пешенеге карап турган жүзү мурду менен жерге карайт да. Ошо жиркенбештиги үчүн, бул мусулман бар жоктун үлгү болуш керек. Биз таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек деген максатта, мусулман үлгү болуш керек деген максатта, таасир алуучу эмес, таасир берүү максатында кийинип жүр. Чындыгында шилекей аксың, ушундай кийин көчөдө көргөн адам мына келдат десин, мисалы үчүн да. Айтайын дегеним эмне? Таза болушубуз керек, тыкан болушубуз керек, жыттуу болушубуз керек, бирок арам үчүн эмес, кыздар үчүн эмес, никесиз байланыш үчүн эмес. Телефондун 3 зыяны. Биринчиден, уятсыз видеолорго түртөт. Бүгүн жеңил сайттар жаштарды ийгиликке эмес, окууга эмес, интеллектуал өнүгүүгө эмес, уятсыз видеолорго түртүп коюп атат да. Мен колдойм, жогорку кеңеште көтөрүлдү бул тема. Уятсыз видеолорго тыюу салуу. Кытайга кирсеңиз жок, башка өлкөлөргө барсаңыз жок, Индонезияга барың, мисалы үчүн, Вьетнамга кириң, жок. Мусулман эмес өлкөлөрдө дагы тыюу салынган бул уятсыз фильмдер. А бизде буюрса эми катуу тыюу салынат, да. Айтайын дегеним эмне? Уятсыз сөзсүз түрдө жыныстык катнаш, жыныстык органдар бири-бириге кириши шарт эмес. Ошого чейинки процесстер жаш баланы бузуп коет да. Таппай калса көчөгө чыгып зордоп кеткен темалар, жаныбарларга жакындык кылып койгондор, психикалык бузулуулар ошол телефон акырын алып келип коюп атат да. Айтайын дегеним, этият бол. Эгер сен телефондон окубасаң, сени билимиңе пайда бербесе, же телефондон ишиң бүтпөсө, сен телефонду бир жумада бир колдонсоң болот, телефондун сүйлөшүш үчүн, мисалы үчүн да. Телефондо иштебей, телефондо окубайт. Жөн эле телефондо артисттердин өмүр баяны, көрүнгөн кызга нравится басып отурган жалкоо жаштар өтө көп бүгүн. Өзгөчө студенттер, силер көп нерсе азыр телефондон берилип калды, маселе жок. Китептер дагы бирок туура пайдалан. Ишенесиңби, кээде отуруп алып туруп бир нерсени көрөмүн деп башка нерсеге кирип кеткенин өзүң билбей каласың. Бирөө чала калат, бирөө жаза калат, сообщение келе калат, окуй каласың, алаксып кетесиң да. Алаксытат сени, өмүрүң алаксытат. Толтура ичи реклама, бир нерсе көрөйүн десең дагы реклама. Автобуска чыксаң дагы реклама. Жашоо сени алаксытып койбосун демекчимин да. Өзгөчө телефон өмүрүңө алып койбосун. Ал эми экинчиси стресске түртөт. Чыкса эле кыска видеолор, кыска нуска видеолор, башы бар аягы жок видеолор сени стресске тыгып коет. Анан нени көрсөң ошол нерсе чыгып келе берет да бул. Мусорду көрсөң мусор, телефондогу мусорлар сени мээңди толтуруп койбосун. Ал эми үчүнчүдөн, бул телефон менен сен девушкаң менен канча саат сүйлөшөсүң? Бир жумада 5 мүнөт эжең менен сүйлөшөсүңбү? Ата-энеңе жарым саат убакыт бөлөсүңбү? Мисалы үчүн. Телефондо сүйүндүк чыккан учурда, бири-бирибизге жакындарыбыз менен сүйлөшөбүз деп. Бирок кана бүгүн группада 50 адам бар, биттаасы эки сүйлөшөт, жумамар эки болсун дейт, апасынын экөөсү бирге болсун деп коет, болду. Жүрөгүбүздүн каралашып, кеке бир болуп кеткенибиздин белгиси ушул эмеспи? Билебиз, сен күчтүүсүң. Чоң органда иштейсиң. Жазып кое бер, ишпейлүүлүк кылып кое бер. Чындап да, баягы чындап жүрөгүбүз кара экендиги ошол группадан эле билип койсо болот да.
Ошон үчүн ден соолук сурап, ал акыбал сурап, адам экенибизди унутпашыбыз керек. Адамгерчиликти биринчи орунга коюшубуз керек. Телефон сенин жашооңду чечип койбосун, мекендешим. Өзүң букасың, жегениң бука. Курман айтта өзгөчө көп достор отурат, калле тоого чыгып келели, шашлык кылып келели. Ошол эле учурда тууганы бар 2 жылдан бери көч эт жеген жок. Достору бар, жеген жок, кабары жок. Айтайын деген жок дегенде Курман айтта бардыгыбыз эттүү болойлу, дасарканыбыз майрам шаңга бөлөнсүн мекендештерим. Өзүң эле ойлобо, жок дегенде Курман айтта курмандык чал. Өзүң эле ойлобостон башка туугандарыңды, муктаждарыңды ойло. Ал курсактуу досторуң, чындап эле ошол эмелерди карасаңыз бардыгында курсагы бар, көйнөктүн түймөлөрү жыртылып кетейин дегендер жыргап жеп отурат да. Да кылба дейм, же, кенен же, маза кылып же, маселе жок. Бирок башкаларчы. Курмандыктан чалуу негизги максат маанай шаң болсун. Чындыгында бир мусулман бүгүн ач калбасын, ток калсын. Майрамдык маанай бардык үй бүлөдө болсун деген маани. Жок дегенде Курман айтта бардыгыбыз тойлойбуз мекендештерим. Эжеке кет башыңды ойлобо. Бардыгыбыз атабыз аздыр, же апабыз. Бирок жаштык кезге кайтың эле. Ошо мектептен сиздин чыгышыңызды күтүп турган, эртең менен турсаңыз каймагын, нанын даярдап турган, окуудан келсеңиз, шаардан айылга кирип келсеңиз, байкуш апаңыз тандырды алдыда ысытып нан жабып аткан, самсык кылып аткан, бир тамагын кылып аткан ажообуз айтат го, мисалы үчүн, ар барганымда манту кылат эле дейт апам. Себеби мен манту кылышымды жакшы көрөт эле дейт да. Мен дагы ар барганымда плов кылат апам. Апам, байкуш апам мени пловду, ашты жакшы көргөнүмдү билет. Ар кетип атам апам десем, болду, плов даяр. Кетип атам деген күнүм сөзсүз пловду кылып анан күзөтөт да. Балам ач болбогун, курсагың токпосун. Биринчи сураганы кийин кечеңи жакшыбы, тамак-ашың жакшыбы? Апаларыбыз аман болсун. Мен айткым келет. Апаңыз эң көп айткан сөздү айтыңызчы. Кандай эле ал? Азыр жешиңиз керек болгон 3 азык. Биринчиден кулпунай. Кулпунайлар өтө бышык, баягы чоң сорту дагы бышты, кичине сорту дагы бышты. Урдап жебе, турлап жей бер. Раса же, тынымсыз же. Кулпунай калориясы аз, адамга өтө пайдалуу да. Адамды семиртпейт. Канча жесеңиз жегиңиз келе бере турган нерсе кулпунай. Кулпунай жеңиз, тынымсыз жеңиз. Үйдө бышкан малда тынымсыз кулпунай болуш керек да, ар бир үй бүлөдө. Ал эми экинчиден гиляс. Майси гилястар бышты, эртең кокон гилястар бышат. Баткенде өзгөчө мына Учкоргон тараптарда өтө көп гилястар, гиляс бышты, гиляс же. Гиляс же, тынымсыз же. Ошол эң туура азыктар да. Сахарды дароо бербейт канга. Акырын берет. Мына торттогу шириндиктер бул дароо көтөрөт сахарды. Зыян шириндиктерди жебе. Мына таза азыктарды же. Жараткан бергени бардыгы пайда, адамдар бергени бардыгы зыян болуп калды. Бизнес үчүн, акча үчүн калаган химикатты колдонот. Тортторду ичиге. Ал эми үчүн жешиң керек болгон нерсе азыр ар кандай чөптөр. Эми жок эле. Ар кандай чөптөрдү жесең болот. Самсык кылып жейсиң, машак кылып жейсиң, оливковый таза майларга аралаштырып жесең, майлуу кылып таза майлар менен бул өтө пайда. Ошон үчүн ден соолук өзүң үчүн керек. Сизди бүткүл үммөттү, кыргызды көбөйүшүн, мурдагы үммөттүн жашоосу кайтышын каалаган адам катары, дөөлөттүү болуп, ден соолуктуу болуп, законный, зыңк, красавчик болуп жүрүшүңүздү каалаган адам катары муну мен сөздүк түрүндө айттым, жеткирдим. Амал кылыш сиздер, айтыш бизден болду.